Алло, баарыңарга салам. Катталуучум Абдикеримова Чинарадан сүйлөө речин кантип жакшыртса болот деген суроо келиптир. Эгер силер дагы немис тилин үйрөнүп, грамматиканы жаттап, жаңы сөздөрдү үйрөнүп, бирок немис тилинде эркин сүйлөй албай жатсаңар, бул видеодо сүйлөө речин өнүктүрүү үчүн арналган 10 натыйжа алууга менен бөлүшөм. Эгерде видеону акырына чейин көрө турган болсоңор, сүйлөө речин жакшыртуу жана тилди үйрөнүүнүн эң күчтүү жолу менен бөлүшөм. Андыктан видеону акырына чейин көргүлө. Баштайлык. Биринчи ыкма күн сайын үн чыгарып сүйлөө. Deutsche Welle сайтында көптөгөн немис тилин үйрөнүү үчүн материалдарды тапсаңар болот. Ал жерден кандайдыр бир текстти, диалогту таап, күнүнө 10-15 мүнөт үнүңөрдү чыгарып окушуңарды сунуштайм. Экинчи ыкма shadowing методу. Shadowing бул кандайдыр бир аудиону же видеону угуп, анын артынан кайталоо. Бул ыкма туура айтылышты, интонацияны, ошондой эле сүйлөө ылдамдыгын жакшыртат. Башында бир аз кыйын болушу мүмкүн, бирок 2-3 жумадан кийин чоң өзгөрүү байкайсыңар. Үчүнчү ыкма күн сайын 5тен сүйлөм түзүү. Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Es war ein schöner Tag heute. Мындай практика силерди немис тилинде ой жүгүртүүгө үйрөтөт. Үчүнчү ыкманы колдонуп күн сайын 5тен сүйлөм түзсөңөр болот. Же биздин каналыбыздын shorts бөлүмүндө күн сайын ар кыл тема үчүн 5тен сүйлөм кыргызча, орусча котормосу менен берилет. Төртүнчү ыкма бул сүйлөшүүгө өнөктөш табуу. Сүйлөшүүнү практика кылуу үчүн өзүңөргө өнөктөш тапсаңар болот. Азыркы учурда интернетте көптөгөн онлайн платформалар бар. Мисалга алсак, өнөктөш таба албасаңар, ушул видеонун астына комментарий калтырсаңар, балким ушул видеонун жардамында немис тилин практика кылууга дос таба аласыңар. Бешинчи ыкма өзүңөрдү видеого же аудиого жаздыруу. Видеону кийин кайра көрүп, катаңарды байкай аласыңар. Мисалы Instagram challenge уюштурсаңар болот, 20 күндүк, 30 күндүк. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, von B1 auf C1 Niveau zu bringen. Wir sind jetzt 5000. Oh mein Gott, 5000. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und mich begleitet und unterstützt. Ich bin sehr froh. Oh mein Gott. Das muss gefeiert werden. Ich gehe jetzt in die Stadt und hole mir ein Kuchen. Алтынчы ыкма 30 секунддук монолог техникасы. Тема тандап, ошол теманын үстүндө 30 секунд токтобой сүйлөңөр керек болот. Бул ссылка аркылуу кирсеңер, немис тилинде рандом аркылуу суроолор, аркылуу темалар берилет. Ошол теманын үстүндө 30 секунд сүйлөңөр керек болот. Сайтка кирген соң, бул жерде zufälliges Thema generieren деген кнопканы басканда, рандомно кандайдыр бир топик тандалат. Мисалы мен Auf welche neue Technologie freuen Sie sich am meisten? Ушул тема тууралуу 30 секундда сүйлөп көрөйүн. Алгач 1 минутта даярданып алсаңар болот. Auf welche neue Technologie freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich am meisten auf neue Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz kann unser Leben einfacher machen, zum Beispiel in der Medizin, im Verkehr oder in der Bildung. Besonders spannend finde ich intelligente Assistenten, die Menschen bei der Arbeit oder im Alltag unterstützen. In der Zukunft könnten solche Technologien viele Probleme einfacher lösen und viele Möglichkeiten schaffen. Deswegen finde ich künstliche Intelligenz sehr spannend. Жетинчи ыкма немисче мультфильм, сериал, подкаст же видео көрүү. Кыска эпизод көрүп, каармандардын сөзүн кайталагыла. Also, was ist das? Das ist eine Tafel. Sehr gut. Kannst du das bitte buchstabieren? T-A-F-E-L. Super, Rana. YouTube'da Deutsches Märchen деп жазсаңар болот. Мен өзүм студенттериме дагы ошол мультфильмдерди көрүүнү сунуштайм. Анткени мультфильм кыска форматта, тамактанып отуруп деле көрүп койсоңор болот. Эң негизгиси регулярность. Күнүнө бирден мультфильм же кандайдыр бир кыска подкаст же видео көрүү керек болот. Frischgebackenen Schokoladenkekse aus der Stadt hole. 8-чи ыкма сөз байлыгын тематикалык үйрөнүү. Мисалы, саякат, жумуш, окуу деп тематикаларга бөлүп, ар бир тема боюнча 20 же 30 сөздү үйрөнүү. Ошондой эле бул сөздөрдү дагы үн чыгарып кайталоо. Кайра эле биз өзүбүздүн каналыбыздын shorts бөлүмүндө ар кыл тематикадагы сөздөр бар. Бул сөздөр орус жана кыргыз тилинде котормосу менен берилген, ошондой эле немисче озвучкасы менен берилген. Бул тематикалык сөздөрдү shorts аркылуу үйрөнүүнүн жакшы жери, бул видеолорду жөн эле коюп коесуңар, жумушка баратып же окууга баратып же келатып, ошол shorts видеону коюп коесуңар, ал өзү кайталана берет, ошону канча жаттап каласыңар. 9-чы ыкма немис тилинде ойлоно баштоо. Мен жумушка баратам, ich gehe zur Arbeit. Мен ойлонсоңор, ошону немис тилинде ойлонууга аракет кылып баштагыла. Эң акыркы 10-чы ыкма ката кетирүүдөн коркпогула. Ката кетирүү бул нормалдуу нерсе. Немистердин өздөрү деле, мисалы, кээ бир артиклдерди туура эмес сүйлөшүшү мүмкүн. Андыктан эң башкысы токтобой сүйлөй берүү керек болот. Бара-бара катаңарды оңдоп аласыңар.
Натыйжалуу 10 техниканы үйрөндүк. Азыр мен силерге немис тилин үйрөнүүнүн жана сүйлөө речин жакшыртуунун эң күчтүү жолу менен бөлүшөм. Бул Au-Pair программасы. Эмне үчүн бул эң күчтүү жол болуп саналат? Биринчи себеп 24 жети тилдик чөйрө. Силер немис үй бүлөсүндө жашайсыңар, силерди бүт тараптан немис тили курчап турат. Мисалы эртең менен турганда Guten Morgen деп ойгоносуңар, немистер менен баарлашканда силердин мээңер автоматтык түрдө немис тилине ыңгайлашат. Немис балдарына немис тилинде китептерди окуп бересиңер. Эгерде көчөгө чыга турган болсоңор, ар кандай көчөдөгү жазуулар дагы немис тилинде. Эгерде супермаркетке кирсеңер, продуктылардын баарында, упаковкаларында дагы немис тилиндеги жазуулар. Метрого барсаңар, шаарга барсаңар, ар кыл жарнамалар баардыгы немис тилинде болот. Жана ошондой эле кандайдыр бир келишпестик болуп кетсе, силер немис тилинде урушууңарга туура келет. Мажбур түрдө силер немис тилдик чөйрөгө аралашканыңар үчүн мээңер дагы немис тилинде ойлону баштайт. Курстарга барсаңар, күнүнө 1-2 саат кетиришиңер мүмкүн. Ал эми Au-Pair программасында силер күнүнө 8-10 саат немис тилин угасыңар, немис тилинде сүйлөйсүңөр, чыныгы чөйрөдө колдоносуңар. Экинчиден Au-Pair программасында силер чыныгы диалог курасыңар, жасалма эмес. Үчүнчү себеби акценттен арыласыңар. Немистер менен күн сайын сүйлөшкөндө силер өзүңөр эле немистерди туурап жүрүп, 2-3 айдан кийин өзүңөрдүн үнүңөрдүн өзгөргөнүн байкапсаңар болот. Төртүнчүдөн коркуудан арыласыңар. Башында ката кетирем, туура эмес сүйлөй алам деп коркушуңар мүмкүн, бирок бара-бара сүйлөшүүгө мажбур болсоңар, ар кыл контекстте сүйлөшүү керек болот. Ошентип башында ката аралаш сүйлөп отуруп, коркуудан арылып, бара-бара өзүңөр курстарга каттап, немистерден угуп жүрүп, катаңарды оңдоп алсаңар болот. Бешинчиден практикалык лексика. Жашоого керектүү сөздөрдүн баарын жаттайсыңар. Мисалы, кухнядагы буюмдар керек болот. Spülmaschine, Geschirr, Teller. Балдарды мектепке алып барып керек болот. Ал учурда деле көп сөздөр сүйлөнөт. Мисалы, Schultüte, Hausaufgaben, Pausenbrot. Бул сөздөрдү эч качан унутпайсыңар. Сөздүктөн атайын сөз жаттагандай болуп, мисалы, Apfel alma деп жаттабайсыңар, анткени бул силердин күнүмдүк жашооңордун бир бөлүгү болот. Пфана бойдон силерге сковородка бул эсиңерде калып калат. Au-Pair программасында силер тил үйрөнүү үчүн акча төлөбөйсүңөр, тескерисинче силер тил үйрөнгөнүңөр үчүн силерге акча төлөнөт. Au-Pair программасында силер немис үй бүлөсүндө жашайсыңар, контракт 1 жылга түзүлөт. Силер үчүн тамак аш, турак жай, медстраховка бекер болот. Ошондой эле немис тили курстарына дагы үй бүлө төлөп берет. Гостевая семья, гастфамилия. Ал эми силер жумасына 30 саат аларга жаш балдарды каралашууга жардам берүүңөр керек болот. Садикке алып барып, мектепке алып барып, алар менен үй тапшырмаларын аткарып, китеп окуп жардам бересиңер. Немис тилиңер өнүктүргүңөр келсе, эгерде А1 деңгээл менен бара турган болсоңор, 1 жыл ичинде С1 деңгээлге жетүү бул реалдуу. Анткени силерди тилдик чөйрө курчап турат жана ошондой эле немистердин өздөрүнүн немис тили курсуна барып үйрөнөсүңөр. Au-Pair программасына алынган национальный виза менен 27 Шенген өлкөсүн кыдырууңарга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул программага кимдер катыша алат? 18 жаштан 27 жашка чейинки кыздар жана эркек балдар деле катыша алат. Жаш балдарды жакшы көрүүңөр керек болот. Немис тили деңгээлиңер А2ден жогору болгону жакшы. Анткени барып немис үй бүлөсү менен тил табышып, ошондой эле Германиядагы жашоого адаптация болуу үчүн немис тилинде эркин диалог кура алууңар керек болот. Виза тапшыруу үчүн Goethe A1 сертификаты жетиштүү. Немис үй бүлөлөрүн кайдан табуу керек болот? Төмөнкү сайттардан кирип, өзүңөр профиль түзүп, үй бүлөлөргө жазып, семья тапсаңар болот. Биз буга чейин 50ден ашуун кыздарды Германияга Au-Pair программасы аркылуу жибердик. Алардын көпчүлүгү азыркы учурда Au-Pair программасынан кийин Германияда калып, окуп, ал жакта азыр иштеп жаткандар көп. Эгерде силер дагы немис тилин эффективдүү үйрөнгөнгөр келсе жана Au-Pair программасына катышкыңар келсе, жашыңар 18ден 27 жашка чейин боло турган болсо, немис тилиңер A2 деңгээлинен жогору болсо, анда WhatsApp аркылуу төмөнкү номерлерге кайрылсаңар болот. Биз азыркы учурда Германияга көптөгөн үй бүлөлөргө Au-Pair кыздарды издеп жатабыз. Андыктан кайрылгыла. Бүгүн силер менен тил үйрөнүүнүн эффективдүү оңдукмасы менен бөлүштүм. Ошондой эле тил үйрөнүүнүн эң күчтүү жолу болгон Au-Pair программасы тууралуу айтып өттүм. Видеодо көрсөтүлбөгөн, бирок силер колдонгон же билген тил үйрөнүүнүн кандайдыр бир кызыктуу же оригиналдуу ыкмасы бар боло турган болсо, комментарийде бөлүшкүлө. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталгыла. Кийинки видеодо жолугушканга чейин, чүс!